Бул ишканада кум блоктор чыгат. Аралашманын нормасынын атайын тажрыйбасы бар жумушчу көзөмөлдөйт. Андан кийин чыгарылган кум блоктор 15-20 мүнөттө даяр болуп, мына бул аянтка ташылып келинет. Дал ушул жерде ар бир кум блок кургайт. Ал эми бул кум блоктор чыгарып жаткандар жаза аткаруу кызматынын алдындагы номер 39 мекемесине жаза өтөп жүргөндөр. Мекемеде мындай база жок эле. Биздики в основном животноводство и растениеводство менен алек болчу соттолуучулар. Азыр дагы бир 10 соттолуучуга жакшы жумуш орун ачылды. 10 бала 3 сменден 3төн бөлүнөт. Бир өзү регулирующий деп коет, ошол турат. Бирок буларга канча пискоблок күнүнө чыгарганына атайын эсептелип, булардын айлык мааназын биз берип турабыз. Бүгүнкү күндө жаза аткаруу тумунда 56 өндүрүштүк ишкана иштейт. Таластагы ачылып жаткан бул ишкана 57-чи ишкана болуп калат. Жабдыктарды сатып алганга Европа коопсуздук кызматташтык уюму жардам берди. Мындай ишканалар абактылар үчүн маанилүү. Биздин жазык аткаруу тутумубуз үчүн өтө маанилүү. Анткени сиз билгендей, соттолгондорду эмгекке тартуу, билим алууга тартуу бул соттолгон тарбиялык мааниде көрсөткөн маанилүү каражаттардын бири болуп эсептелет. Ошон үчүн соттолгондорду жумуш менен камсыз биздин үчүн өтө маанилүү болуп эсептеленет. Азыркы учурда жалпысын айтканда жазык аткаруу тутумундагы соттолгондордун ичинен 25%-дан 30%-га чейин эмгек менен камсыздалган. Биз ойлойбуз, бул жабдыктар абактагылар үчүн маанилүү. Алардын жашоодогу умтулуусуна жакшы түрткү болот. Эгерде бул жерден чыгып кетсе деле, коомчулукка жай адамдардай аралашып кетүүсүнө өбөлгө болот. Эмгек тарбиясы буларды чындап туура жолго баштайт деген үмүттөбүз. Интеграции в общество после отбывания срока наказания. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө республика боюнча соттолуучулардын 1098 эмгек орду менен камсыз болгон. Бул жалпы көрсөткүчтүн 24-25%-ын камтыйт. Салика Садиева, Илхан Арстанбеков, Бакай району.